Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Силерге күн нурундай жылуулукту, сулуулукту каалайм. Азыр бизде мекен таануу сабагы. Мекен таануу сабагынан өткөн темага кайрыла кетели. Жер шарында канча материк бар? Ооба балдар, 6 материк бар. Эң чоң материк Евразия. Африка, Түндүк Америка, Түштүк Америка, Антарктида жана Австралия. Жер планетасы түндүк жана түштүк жарым шаарга бөлүнөт. Бүгүн биз түштүк материктер боюнча саякатка чыгабыз. Сабагыбыздын темасы түштүк материктер. Ал эми сабагыбыздын максаты жер планетасы түндүк жана түштүк жарым шаарга бөлүнөрүн, түштүк жарым шаарга кайсы материктер жайгашарын билесиңер. Силер менен кызыктуу саякат болот, көп нерсени көрөсүңөр, эске тутууңар жакшырат. Сөз байлыгыңар өсөт. Жаратылышты сүйүүгө жана аны коргоого тарбияланасыңар. Анда балдар чогуу саякатка кеттик. Саякатка чыккан силерге жагабы? Кайсыл жакка саякатка чыктыңар эле? Анда биз менен чогуу түштүк материктерге саякатка чыгабыз. Африка көлөмү боюнча 2-орундагы жана эң ысык планетанын материги. Бул жакта жердин эң чоң чөлү Сахара жайгашкан. Дүйнөдөгү узундугу боюнча 2-орунда турган дарыя Нил бар. Африканын саванналарында анча бийик эмес бактар жана бадалдар өсөт. Джунгли токоюнда пальмалар, банан жана кофе бактары, папоротниктер жана маямалар өсөт. Материктин кызыктуу дарактарынын бири баоба. Анын сабагынын жоондугу 10 метрге чейин жетет. Африкадагыдай ири жапайы жаныбарлар дүйнөдө жокко эсе. Эң бийик жаныбар жирафтар жана эң чоң кургактагы жаныбарлар пилдер жашашат. Арстандар, бегемоттор, кериктер, крокодилдер, антилопалар, зебралар, маймылдар, төө куштар, тоту куштар жана башкалар да бар. Континенттин калкы 1 миллиардтан ашык адам. Карагылачы балдар, Африка абдан жаратылышка бай материкке келет экен. Башка материктерден айырмачылыгы эң ысык материк. Анткени экватор сызыгында жайгашкан материк болуп эсептелет. Ошол себептен ысык деп эсиңерге сактап алгыла балдар. Андан ары саякатыбызды улантып, Түштүк Америка менен таанышалы балдар. Мына, бат эле Түштүк Америкага да келип калдык. Жакшылап көңүл буруп, маалыматтарды эсиңерге түйүп алгыла. Түштүк Америка дүйнө жүзүндөгү эң нымдуу материк. Материктин аймагынан дүйнөдөгү ири дарыя 500дөн ашуун куймасы бар Амазонка агат. Анын узундугу 7100 километр. Бул жакта дүйнөдөгү эң бийик шаркыратмалар Анхел бар. Шаркыратманын бийиктиги 1054 метр. Жер жүзүндөгү эң кубаттуу шаркыратма бул Игуасу агат. Ал эми дүйнөдөгү эң ири бийик тоолуу көл Титикака жайгашкан. Дүйнө жүзүндөгү абдан узун тоо кыркасы Анды. Ал 6400 километрге чейин созулуп, 7 мамлекеттин аймагынан да өтөт. Бул Анды тоосунда ири жанар тоолору бар. Түштүк Америка материгинин тропикалык токойлору андагы түстүү канаттуулар, тропикалык көпөлөктөр, маймылдар жана башка жаныбарларга бай. Ал жаныбарлар ламы, ленивец, насуха, Америка төө кушу, нанду, узун тумшук чуркап жүрүүчү чоң куштар жана кичинекей калибри чымчыгы. Түштүк Америкада дагы Титикака ышкырыкчысы, канатсыз чонга жана пуду элиги, аралдарда дарыя гигант таш бакалары да жашайт.
Түштүк Америка аймагында 12 өлкө бар. Анда 400 миллиондон ашык адам жашайт. Түштүк Америкада 2 өлкө бар. Алар Аргентина жана Бразилия. Бул мамлекеттер эң чоң өлкөлөрдүн катарына киришет. Мына карагылачы балдар, Түштүк Американын жаратылышы дагы абдан суктанаарлык экен, балдар. Мындан ары дагы саякатыбызды улантып, дагы бир түштүк материктерге кирген Австралия материгине сапар тарталы. Мына балдар, бат эле Австралия материгине да кирип келдик. Бул материк менен дагы кенен таанышып өтөлү. Эң кичине материк Австралия. Материктин аймагынын көпчүлүгүн Австралиянын атактуу чөлдөрү ээлейт. Бирок бул жерде Альпы шальбаалары жана жунгли кездешет. Австралиянын өсүмдүктөрүнүн көбү түбөлүк жашыл өсүмдүктөр, пальмалар, фикустар, лаврлар, жылуулукту жактырган карагайлар жана башкалар. Кээ бир өсүмдүктөр кургакчылыкка ыңгайланышкан. Мисалы, эвкалипттер жана акациялар. Австралиядагы өсүмдүктөр менен жаныбарлардын көпчүлүгү ушул гана материкте кездешет. Бул материкте кенгуру, коала, бамбот жана башка баштыкчан жаныбарлар жашайт. Алар балдарын курсагындагы баштыкчаларына салып багышат. Башка кызыктуу жаныбарлар өрдөк тумшук ихедна жана канаттуулар иму, какаду жана кукабарра байырлашат. Австралияда дүйнө жүзүндөгү өтө уулуу жыландар жана жүргөмүчтөр бар. Бул материкте бир гана мамлекет Австралия жайгашкан. Калкынын саны болгону 23 миллион адам. Көрдүңөрбү балдар, Австралиянын өзгөчөлүгү эмнеде экен? Австралиянын башка мамлекеттен өзгөчөлүгү бул материкте бир гана мамлекет жайгашкан экен. Дүйнөдөгү эң кичинекей материк болуп эсептелерин эсиңерден чыгарбагыла балдар. Саякатыбыз кызыктуу өтүп жатабы балдар? Анда эмесе түштүк материкте жайгашкан эң суук материк Антарктиданы көздөй сапарыбызды уланталы. Мына алыс жол жүрүп отуруп Антарктидага дагы кирип келдик. Эми Антарктида менен таанышалы. Антарктида чоңдугу боюнча 5-орунда турган материк. Ал жердин түштүк жагында жайгашкан эң муздак материк. Кышкы айлардын орточо температурасы 60-70 градуска чейин, ал эми жайкысын 30 градуска чейин жетет. Антарктида жер жүзүндөгү эң муздак материк. Бул материк муз менен толук капталган, муздун калыңдыгы орточо 2000-2500 метр. Антарктиданын музунда таза суунун запасы сакталган. Материктин четтериндеги муздар сынып, эң чоң зор муздар айсберг жаралат. Айсберг океан астындагы суунун агымы менен эркин агып жүрө берет. Суунун үстүндө кичине гана бөлүгү көрүнөт. Антарктида планетадагы эң кургак материк. Жаан-чачын өтө сейрек болот. Бул жерде таза суунун эң көп запасы чогулганы менен абдан кургак жер катары эсептелет. Көптөгөн айлар бою караңгылыкта болот. Антарктидада жерде жашаган жаныбарлар жок. Бардык жандыктар деңизге байланышкан жана алардын жээгин мекендешет. Муздуу континенттин жашоочулары пингвин, тюлен, деңиз пилдери, канаттуулардын альбатростор жана каракчылар. Материктин түштүк тарабында туруктуу жашаган калк жок. Мамлекет да жок. Көрдүңөрбү балдар, ар бир материктин өзлөрүнө тиешелүү өзгөчөлүктөрү бар экен. Антарктидадан силер эмнени байкадыңар? Балдар, силерге бүгүнкү саякат жактыбы? Албетте бүгүнкү саякат эң кызыктуу болду. Анда балдар, эсиңерге сактап алгыла. Африка эң ысык материк. Австралия эң кургак жана эң кичинекей материк. Түштүк Америка эң нымдуу материк. Антарктида эң түштүктөгү жана эң суук материк.
Силер буларды ар дайым эсиңерге салып жүргүлө. Анда сабагыбызды бышыктап, силерге суроо берейин. Эмне үчүн эң түштүктөгү материк эң суук? Австралиядагы жаныбарлардын өзгөчөлүгү эмнеде? Кайсы материкте суусу эң көп дарыя агат? Бул суроолорго силер ойлонбой туруп жооп берет деп мен ишенем. Азаматсыңар балдар, силер эң мыкты окуучусуңар. Анда балдар үйгө тапшырма. Түштүк материктердин картасын дептериңерге түшүрөсүңөр. Китепти дагы бир жолу жакшылап окуп чыгасыңар. Саламатта калгыла.